Кече Бишкек милициясы Канышай Мамыркулованы кармап, аны улуттар аралык кастыкты козотту, башаламандыкка чакырды, улуттук коопсуздукка коркунуч жаратты деп айыптады. Канышай Мамыркулова жөнөкөй соцмедиа колдонуучусу эмес. Ал кесипкөй журналист, Кыргыз руху, Алиби гезиттеринде журналист катары, Жалбырак жана Говори ТВ сыяктуу редакцияларда башкы редактор болуп иштеген. МК-ТВ деген медиа убагында түзгөн. Азыркы учурда социалдык тармактарда публицистика, сатира жана репортаждарды чыгарып келет. Бул фейк эмес, бул чыныгы журналистика. Азыр болсо аны сөз үчүн камап жатышат. Кайсы сөздөрдү милиция кылмыш иш деп айтып жатат? Мына мисалы. Бул деген наразычылык. А бул болсо сатира. Бул уят көрүнүштөргө каршы пикир. А бул болсо согушка каршы. Бул кылмышпы? Эң кызыгы пост журналист кармалгандан 6 күн мурда чыккан. Бирок скриншоту Мамыркулова кармалган күнү гана алынган. Ошол эле күнү экспертиза дагы кантип даяр болуп калды? Эгер далил ошол күнү алынган болсо, эксперттер кантип ошол замат карап бүтүштү? Демек, ал пост төргөөнүн негизи себеби эмес десек болот. Бул эмнени билдирет? Бул милициянын Мамыркуловага жасалма кылмыш ишин ачканын билдирет. Бирок Канышай Мамыркулова жалгыз эмес. Анын камалышы көпчүлүктүн наразычылыгын жаратты. Социалдык түйүндөр аны колдогон постторго толду. Жүздөгөн адамдар, журналисттер, саясатчылар, жөнөкөй жарандар колдоп жатышат. Бул бир адамга эле эмес, бүтүндөй коомго каршы бир иш. Бул сөз эркиндигине каршы козголгон иш. Эл аралык репортеры без границ уюму да билдирүү таратты. РСФ Канышай Мамыркулованын кармалышына тынчсызданууда. Анда бийлик көз карандысыз журналисттерди коркутуу үчүн сот системасын курал катары колдонууну токтотушу керек. Бүгүн Норуз, чыгыш календари боюнча жаңы жыл, жаңылануунун күнү, бардыгын жаңыдан баштоо күнү. Бирок бүгүн биздин арабыздан бир журналист темир тор артында. Сөзү пикири үчүн, унчукпай калбаганы үчүн Канышай Мамыркулова кылмышкер эмес, ал болгону күзгү. Ал күзгүнү сындыргандар, чындыкты көргүсү келбегендер, чындыкты көрүүдөн корккондор. Бул күн боштондуктун, тазалануунун башаты болсун. Канышай Мамыркуловага боштондук. Жашасын сөз эркиндиги. Кыргызстанга эркиндик. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.